Мусулмандар бири-бири менен ассаламу алейкум деп учурашат. Анан жоолук боюнча айта турган болсок, оппокшуш кара түстө кийинип, капкара жоолуктарды салынып, Мединада мисалы үчүн жүргөн мезгилде катарда туруп мен байкадым. Айымдарда эч кандай ичкүйдүлүк, сын тагуу, бири-биринин фигурасына, бири-биринин жүзүнө, бири-биринин кандайдыр бир кемчиликтерине такыр маани бербестен бардыгы ошол мечитте бирдей окшош туруп, ичтеринен бир гана жакшы нерселерди тилеп турат экен. Тилекке каршы бизде бул мындай нерсени көрүү өтө эле аз. Ошондуктан аябай талкуу жүрүп атат. Анжелика хиджаб кийди, жамынды, мындай тигиндей деп. Эми мен кыргыз кызы болгондон кийин жашнакай мына ушундай жоолукту салындым. Бул мага өтө ыңгайлуу. 5 маал намаз окуган айымдын жанында эмес, башында ар дайым жоолук жүрүш керек. 5 маал болгондон кийин ар дайым дарат менен жүргөн бул айым болот. Аврат жерлердин бардыгы жабык болот, бошураак кийиниш керек сөзсүз түрдө. Анан намаз каалаган жерден тура калып эле дагы жоолукту жабыгыраак кылып, анан окуй бересиң да. Хиджаб кийип, өтө оронуп, мисалы үчүн шариатка карай турган болсок, айымдыкыны ал жүзүн бир гана жолдошуна, балдарына, бир туугандарына көрсөтүш керек. Инстаграмга монтип бетин тартпаш керек. Хиджаб кийген мындай толугу менен хиджабты сактанып жүргөн айымчы, ал өтө мындай бош, колдон келишинче түстүү кийим эмес, мындай кара түстүү кийинип жүрүш керек да. Ошондуктан хиджаб албетте Казакстанда, Кыргызстанда биздин кыздардын хиджаб кийип жүргөнүн көрүп атабыз. Спортивный костюмдар менен биргеликте кичине жоолук менен капюшон кийип алышат. Мен көргөндө эле тиги мен кепка кийип жүрөм, жоолук менен панама, беретка кие тургандагы мисалы үчүн кандайдыр бир мындай ойлорум, ниеттерим бар, бирок мен хиджаб кийип жүрөм деп мен айта албайм. Мен болгон жоолук салынып жүрөм. Башымда баш кийим бар, төшүм ачык эмес, жабык дегендей, дене мүчөлөрүмдүн бардыгы мынтип басып баратканда көрүнбөгөндөй, көңүл бурдурбагандай кийинсем, мага ошол өзүмө биринчи ирет комфорт болот да. Ар бир аялда өзүн комфорт сезиш керек. Бутум жабылып турса, мен өзүмдү ушунчалык бир мындай жакшы сезем да. Ошондуктан адам өзүнүн ички дүйнөсүн бир жакшы сезиш керек. Жоолукту бир башкача сонум салынып алып турсуң деп бүгүн көп курбуларым суктанышты. Чындыгында мен жоолукту аябай урап көрдүм мойнума. Бирок мойнумда мындай бездерим бар болгон үчүн аябай кысылып, мындай дем ала албай мойнум мунуп кетип аттым да. Ошондуктан мен ушундай кылып деле эки жагынан бош кое берип, ичинен ороп койсом, сонун болуп калды.